Андан кийин айтып атат, мына сахаба сурап атат, эгерде эми кокус башаламан болуп башы жок болуп калсачы, эми ошондой убакыт катталышы ыктымал да, мурун көп болгон, азыркы заманда эле болуп калышы ыктымал. Же мусулман башчысы мисалы өлүп калышы ыктымал, бирок ошол чачарандуу болуп, же ар кандай жамааттар чыгып, баары тең үстөмдүк кылып, ар кандай аймактарды багындырып алып, бири бири менен согушуп кетиши ыктымал. Ошондой убакытта деп атат, эч бирөөсүнөн кошулбай өзүнчө болосуң деп атат. Талаага барып, бир бактын тамырын тиштеп калсаң да өлгөнгө чейин ошентип жүрүп өтөсүң. Анткени уже бул жерде биримдик кетти. Мамлекет жок, башчы жок. А сен бирөөсүнө кошулбасаң, кандайдыр бир өлүмгө кызуучуга барышың ыктымал. Качан гана мусулмандар биригип бир башчы келмейинче, ар кандай урандарды көтөргөн, ар кандай чакырыктарды жасаган жамааттарга кошулган болбойт. Мына азыркы убакытта биздин көп эле мамлекеттерде, биздин мамлекетте бийлик башы турган убакта деле чакырыктар чыгып атпайбы? Террорлук чакырыктар бар, ар кай жерде согуш болот, ар кай жерге барып жихад кылабыз, мындай кылабыз, тигиндей кылабыз, бул башчыга баш ийбейбиз, бул тигиндей болду, мындай болду деп ар кандай коо сөздөрдү айтып адашууга чакыргандар бар да. Ошолордун баарына биз оолак жүрүшүбүз керек. Бул ушундай мусулман башчыларына каршы чыгып адашууга, башаламандыкка чакыргандар, бул ислам дининде алгачкы адашуучу агым хаваридждер деп коет. Харижиттер деп ушу мусулман башчыларына курал көтөрүп, аларды чоң күнөө себептүү капырлыкка айыптагандар да. Бул Али разияллаху анху убагында катуу чыккан, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам доорунда белгилер чыгып, анан Али разияллаху анху убагында катуу чыккан да. Ошонун баарын мусулмандар миздерин кайтарып келишкен. Мына азыркы заманга чейин бар. Интернет булактарында көп мусулман башчыларына каршы иштешет да. Саясатын жамандайт, булар адашты, кафыр болушту, андай мындай болушту деп жаштардын баштарын айлантат. Ошондуктан өтө этият болуш керек, өтө сактаныш керек ушундай нерселерден. Мына ошондо гана баягы жамандыктан кутулабыз, анан элибизге, жерибизге тынччылык келет. Аллаху алам.